Көл ичиндеги таштандылар сырттан көрүнбөгөнү менен экологияга жана адамдардын коопсуздугуна олуттуу зыян келтириши мүмкүн. Ошондуктан суучулдар мындай тазалоо иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүп келишет. Бул жолу Ысык көл районуна караштуу Боз Тери айылындагы көлдүн ичи тазаланып, тор каптар менен ар кандай таштандылар чыгарылды. Бүгүн Боз Тери айылынын Золотоепский пляжын тазалоо ишин кылып чыктык. Ар кандай таштандылар чыкты. Көлдө таштандылардан арылтуу иштеринин жүрүшүндө желим бөтөлкөлөр, айнек сыныктары, темир калдыктары, атүгүл автоунаанын дөңгөлөктөрү дагы табылууда. Мына азыр биз деген Боз Тери айылынын Алтын кум деген эмеде пансионатында турабыз. Могу өзүңүздөр көргөндөй бир жума ичинде тазаланып чыккан суу түбүндөгү таштандылар. Бул жерде таштандылардын түрү көп. Тазалыкты сактайлы, баарыбыз ар бирибиз эле өзүбүз эс алгандан кийин таштандыларыбызды өзүбүз менен алып кетип калсак эле көлүбүз сонун болуп тазаланат. Көлдүн үстү гана эмес, түбү дагы тазалыкты талап кылат. Бул багытта суучулдар кызматы бардык жабдуулар менен камсыздалган. Атайын кайыктар, суучулдардын шаймандары, кийим-кечелер, коргоочу каражаттар жана таштандыларды чыгарууга ылайыкталган техникалар бар. Белгилей кетсек, суучулдар кызматы тарабынан быйыл январь айынын 8-нен 19-июнга чейин 70 000 гектарга жакын аянтта тазалоо иштери жүргүзүлдү. Жалпы 159 100 метр тор, 6935 килограмм таштанды чыгарылган. Мындай иштер айлана чөйрөнү коргоо менен бирге эс алуучулардын коопсуздугун камсыздоого багытталып, алдыда тынымсыз улантылат. Айзат Анарбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары.